Салам достор. Бүгүн биз 6-сабакты өтөбүз. 6-сабактын темасы условный оператор if болот. Мурдагы сабактарда биз цикл while, цикл for деген өткөнбүз. Ал жакта да бир условие болгон. Анан ошол условияга карап код аткарылганда бул жерде деле принципи ошондой. Условный оператор if жазылат. If деп туруп скобка ачылат. Анан мындай чыгасы болот. Бул жерде биринчи код келгенде if'ти текшерет. Бул жерде эмени текшерет, if'ти, условияны. Эгер бул условия true болсо, анан кийин бул жерде код аткарылат да. Мисалы 5 менен теңби, тең мынтип туруп true деп көрөлүк. True деп чыкты. Бул жерде код келип текшерди. 5 менен теңби, экөөнү салыштырды. Экөө тең болду, true болду. Анан кийин бул жерде код аткарылды. Бул жерде мынтсек болот. Азыр бул жерде кодду запускать этсек азыр. Так. Бир жерде көрөлүк. False деп чыкты. Анткени бул жерде код келип текшерди. 5 1 менен теңби? Тең эмес, false болду. Бул жерде код аткарылды сразу эле. Else деген это иначе деп айтса болот. Бул жерде false болсо, бул жерде код аткарылат. Дагы биз минтип текшерсек болот. Else if 5 барабар 5 деп койсок болот бул жерге. Барабар 5 деп чыкты. Бул жерден эмне болду? Бул жерге келди, текшерди. False болду, туура эмес. Анан кийин else if деп дагы бир жолу текшерди. Дагы блок бар. Эгерде могул true болсо, анда бул код аткарылат. Эгерде бул жерде дагы false болуп калса, анда бул да аткарылбайт, бул да аткарылбайт да. Мисалы бул жерде мынтип көрөлүк. 6 деп көрөлүк. Бул жерде кошуп коелук мындайда. False деп көрөлүк. False деп чыкты. Бул жерде бул жакка кирди. Бул туура эмес болду, false болду. Анан кийин дагы текшерди, else if деп. Дагы текшергенде бул 5 6 менен теңби? Тең эмес болду. Бул жакта false болду. Анан кийин бул жерде код аткарылды сразу эле. Бул жерде код аткарылды. Түшүнүктүү эле болду го дейм достор. Азыр биз мынтсек болот. Int my барабар 5 деп туруп. Так. 5 так. 4 деп мынтип. Азыр бул кодду запускать этип көрөлүк. True деп чыкты. Бул жерде эмне болду? Бул жерде кирип код биринчи переменныйды инициализация кылды, анан декларация кылды, сразу 5ти бул жака салды, майндке переменныйга. Анан кийин бул жактан текшерип атат уже. Если бул майнд болсо 4төн көппү? Көп. Анткени 4төн көп бул жерде true болду сразу. Анан бул
консольго момундай true деп чыкты. Эмне десек болот? Else cout false десек болот. Бул жерде болсо мынтип туруп тоостап көрөлүк. Бул жер болсо false деп чыкты. Бул жерде эмне болду? If келди. If келип my int бул перемен текшерди. Переменада 5 бар. My int 9-дан көппү? Көп эмес. Бул жер false болду. Анан кийин сразу бул жер аткарылды. Ошо достор түшүнүктүү эле болду го дейм. В целом карасак if бир нерсени текшергенге керек, бир код келип бир жерди текшерет. Эгер мындай болсо, анда мындай код аткар дейт. Иначе бул жакта аткар дейт. Ошо условный оператор ушу бир нерсени текшерет. Бир какой-то бир условияны текшерет. Эгер условия true болсо, анда код аткарылат. True болбосо анда аткарылбайт. Если эгер else деп турса, анда else деги блоктогу код аткарылат да. Ошо достор, биздин 6 сабакта бүттү. Эгер бир нерсени түшүнбөсөңөр, комментарийга жазгыла, түшүндүрүп берем. Өзүңөр да кодду карап, код жазып, тренировка кылып көргүлө, код жазгыла. Ийгилик достор. Эмки сабактан көрүшкөнчө.